Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бизди социалдык тармактан көрүп жаткан көрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин эл өкүлү эл менен долбоору бул жолу Баткен областында өз ишин улантып жатат. Бүгүн Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары Баткен шаарынын жана Баткен районундагы эле Баткен областынын тургундары менен жеринде көрүшүү үчүн мына ушул Баткен областык Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында сиздердин алдыңыздарга келип олтурат. Бул долбоор Жогорку Кеңештин депутаттарынын коомчулук менен байланышын жакшыртуу максатында өз ишин улантып келет. Мен бүгүнкү эл өкүлдөрү менен сиздерге жолугушууга келген четинен тааныштырып өтсөм, Жогорку Кеңештин депутаты Ыйман-Нуру парламенттик фракциясынын мүчөсү Айжигитов Султанбай Абдурашитович. Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбатчаева Венера Калыбековна. Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Ыйман-Нуру парламенттик фракциясынын мүчөсү Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич. Ошондой эле бүгүнкү жыйынга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери да катышып отурат. Аларды дагы тааныштырып өтөйүн. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мадияров Тимур Мысырович. Баткен районунун акими Жоробаев Учкунбек Иманалиевич. Баткен шаарынын мэри Бурканов Имамназар Апызович. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биз мына ушул залда азыр түз эфирде Жогорку Кеңештин социалдык тармактарындагы баракчаларында көрсөтүлүп жатат. Андыктан бүгүнкү жыйынга баардыгыңыздар да активдүү катышып, суроо жооп берип, силер берген суроолорго депутаттар, тийиштүү мамлекеттик органдар жооп беришет. Анда эмесе мен жыйынды мындан ары алып кетүү үчүн сөздү президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарына узатам. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Султанбай Абдурашитович, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу Замирбек Дүйшалиевич, табышмактуу касиеттүү Баткен жергесине кош келипсиздер. Учур менен пайдаланып, бүгүн мына өзүңөргө маалым болгондой азыр Абдикарим Карбекович да биздин эл өкүлдөрү менен жолугуп бир сыйра сүйлөшүп чыкты. Азыр ушул убакта биздин имаратыбызда өкмөттөр аралык делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиянын отуруму болуп атат. Башчылары келди. Ошондуктан Абдикарим Карбековичтин тапшырмасы менен биз мына бир топ бияқта облустук, райондук, шаардык ишканалардын жетекчилери катышып турабыз. Учур менен пайдаланып барыңарды ушул ыйык орозо айыңыздар менен куттуктап кетет элем. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Ошол менен эле силер тилек сураган, алдыңарга максат койгон, ошо бүт сураган тилегиңерди жаратканыбыз берсин. Урматтуу жыйын катышуучулары, биздин эм Султанбай Абдурашитовичти жакшы билесиздер. Өздүү биякта областуу жетектеп кеткен, Баткендин кулуну дегенде, Баткендин биздин урматтуу бир жакшы депутаттарыбыз бири Венера Калыбековна, Жогорку Кеңештин социалдык саясийди ошол жүргүзүү комитеттин төрайымы, бизге да улам билесиңер келип турат, былтыр да келип кеткен. Саламаттык сактоо министри менен чогуу, башка өзүн да иш сапары менен келип кетип атат. Замир мырзаны да тааныйсыздар. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү жыйын мына эл өкүлү эл менен деген өзүбүздүн жакшы койгон максаттарыбызга жетебиз. Эми область боюнча билесиңер, барыңарга мында белгилүү эле болуп атат иштер, райондор боюнча, шаарлар боюнча. Анан эгер мага уруксат берсеңиздер, мен соңку сөздү
Султанбай Абдрашевичке берип, ошол дагы ишибизди улантсак. Анан азыр жума намазга туш келип калдык. Султанбай Абдрашевич, азыр биздин жашоочулар, биздин элдер да келип баштайт. Мен ойлойм, биздин жакшы бүгүн жолугушубуз жакшы форматта өтөт. Рахмат чоң. Рахмат, Тимур Масарович. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен сиздер баардыгыңыздар туугандарым болосуздар. Бирөөңүз жакыныраак, бирөөңүр алысыраак, бирок баардыгыңар туугандарым болосуңар. Мен силер менен жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Şu sotsеттерде баарыңар айжы кетип, келбейсиң, кел деп эле ушинтип чакырасыңар, келсем чата особый эл деле жок да. Анан мен ойлойм, бу жерде ушу жума намазы менен байланыштуу окшойт. Но бирок мен ойлойм, бу жерде эң активдүү, эң кайдыгер эмес адамдар келди деп ойлоймун да. Ошондуктан биз азыр мындай формальный кылып эле баягы жыйынга окшотпой, мындай суроо жоопторго эле сразу өтө берели. Бул жерде мен билгендей Баткен облусунда негизинен чек ара, суу маселеси, жер маселеси, анан кийин основном жанагы социалдык проблемаларда пенсия, пособиялар, мектептер, бала чаралар, анан кийин жанагы здравоохранение, больница, ошолор көйгөйлөр көп да берди. Ошого атайын биздин фракциянын мүчөсү Венера Калыбековна, как раз социалдык саясий боюнча комитеттин төрагасы. Ошол социальный вопростор боюнча бардык суроолоруңарга жооп беребиз деп ойлойм. Анан бул жерде биз министрлерди, аяк бияктарды деле чакырган жокпуз. Себеби биз мына эл экилүү эл менен дегенден кийин биз силердин көйгөйүңөрдү толугу менен угуп, анан ошону көзөмөлгө алыш. Анан бизде негизги депутаттын иши бул жанагы көйгөйлөрдү жок кылыш үчүн кандай мыйзамдар керек, анан кандай өзгөрүүлөрдү киргизиш керек, кандай мыйзамдар жакшы иштеп атат, жакшы иштебей атат. Ошого жараша биз силердин көйгөйүңөрдү угуп туруп, ошол мыйзамдарга керектүү, даректүү жанагы өзгөрүүлөрдү жана кошумча алымчалардын бардыгына ошол жагында эме кылабыз да. Ошондуктан силер азыр кандай сурооңар болсо, уялбай, тартынбай айтсаңар болот. Анда баштайлыбы же даяр эмессиңерби? Мен ойлойм, бир сурооду баштап алгандан кийин эле анан кийин өздөн өзү чыга берет. Кызык болуп. Ошондуктан ким баштайт? Обычно баштаган кыйынды. Кимиңер бар? Ассаламу алейкум. Биринчиден туткан розаңыздар, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү жума күн маарак болсун. Бизде бир маселе боюнча кайрылдыкта, бизде Самаркандагы айыл өкмөтүнөн болобуз. Самаркандагы айыл өкмөтүндө Жаңыбак айылында мечит бар да. Эми ал мечит үлүшкө курулуп калгандыктан эгеси макулдук берген. Эми документти бүтпөй атат да. Документти али мунапыска киргенде биз көп жерлерге кайрылдык. Мына бул турак жай үчүн гана келген болуп, мунапыс немесе. Мына мечит эмелерге болбой атат. Ошол маселени кандай чечип бересиздер? Мечиттин документини караштырып берсеңиздер. Ал жерде мечитти ким куруп атат? Бул курулган, бүткөн мечит көп жылдан бери. Ким курган эле аны? 2012 жылы курулган. Ким тарабынан курулган? Азыр мен анда бу жерде мага акимге берейин. Ошол эме боюнча биринчи мындай, менде маалыматым жок экен да. Биз бул жерде кайрылганбыз, бул турак жай боюнча болуп. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, урматтуу Султанбай Абдрашитович, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу Замирбек Ишалиевич. Бул маселе боюнча бизге райондук мамлекеттик администрацияга кайрылган. Bunday мыйзамсыз курулуштар, мечиттердин мыйзамсыз курулушу, документи жок курулушу, бир 10га жакын ушундай объектибиз бар.
анын үстүнөн азыр биз иштеп аны кыскартып атабыз. Дагы эң бүтпөй турган 4 мечит бар. Бул деген жанакы кызыл зонага курулуп калган мечиттер. Бул кызыл зонанын документин бүтүрүш бизге өтө кыйын болуп атат, бирок биз муну чечүүнүн үстүндө дагы иштеп ушундай чараларды көрүп атабыз. Бул өткөндө буга чейин атайын кызматтар жана тиешелүү мамлекеттик органдардын бөлүм башкармалыктарынан комиссия түзүлүп, рейд жүргүзүлүп, ошондо жабылган мечиттер документи бүткөнгө чейин. Уруксат болсо, Султанович, мен бир толуктоо түшүндүрүү иретинде ушул президентибиз жарлыгы анан ушул кабыл алынып турган бүт укуктук ченемдик актылар азыр жанагы жилищный үйлөргө ошолорго эле багытталган да. Мунапыс. Жана сиз айтып атпайсызбы, биз эми мыйзамдаштырып алалык депчи. Мындан тышкары азыр биз көрөбүз, биз ошол сунуштарды чогултуп атабыз азыр область. Жанагы коммерциялык объектилер бар экен, башка объектилер бар экен. Бул эми азыр бул этап бүтсө, эгер биздин жетекчиликке бизнес сунуш киргизилип, ал жерде макулдугу табылса, биз ойлойм ушундай объектилерди да бир киргизгенге эме болот да. Бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы кабыланган жарлык, мыйзамдар азыр ушул силердин мурда фундамент же жанагы үй бүтпөй калган нерселерди, ошол жерлерди мыйзамдаштырганга бир жол берет. Менде мындай суроо бар да, жанагы эмнеси мыйзамсыз болуп атат ошол курулуштун? Кайсы мыйзамдар бузулуп атат дейм да. Мына кызыл зонага кирип кеткен деп атасыңар, ошол конкретно кайсы кызыл зонага кирди, эмнеси бузулду, ошону айтып бергилечи. Кызыл зонага кирген бул жанакы ирригациялык каналдардын бойлоруна курулуп калган, энергетика высоковольтный линиянын астына курулуп калган жана жолдун боюнда и жанагы канализациялардын үстүнө курулуп калган объектилер. Мыйзам жол бербейт. Жок, уруксатсыз, ошол мыйзамсыз курулуштар. Мыйзамсыз. Эми жанагы Султан Абдырашевич азыр маселе көтөрүп атпайсызбы? Коргоо зоналар. Коргоо зоналар биз карап көрдүк. Бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдарга ылайык 40тан ашык тизмеге кирип кеткен. Ал жерде жанагы көрүстөндөр бар, скотомогильниктер бар. Бизде эми Кадамжай районунда билесиңер жанагындай хвостохранилищелер бар. Эми жашоо буга чейин ушундай болуп калыптыр, шарттар ушундай болуп, кээ бир адамдар ошолорго жакын бир объектилерин салып алган, үйлөрүн баштап алган. Биз эми муну азыр айтып атпайм, этап менен карай турганга биз сунуш берип атабыз. Мен мындай да ойлойм да. Вообще, ким суроо берди? Канча киши болуп аймакла? Бул канчалык бүгүнкү күндө актуалдуу ушул маселечи? Бул Ошол мечитибиз биздеки красный зонада да эмес. Просто үлүштө болуп калгандыгы үчүн үлүштүн эгеси мүмкүнчүлүк берген. Өзү 20 соток жерине şu мечит үчүн деп берген да өзүнүн ыктыяры менен. Красный зонада эмес, 2012 жылы курулган. ал жерден жанагы эме өтөт деп атпайбы? Канал өткөн жер. Канчалык актуалды дегенибиз бизге мечит жолдун боюнда түшкөн. Анан биздин айылдын ичиндеги мечитке чейин 3 километр бар окууга да. Азыркы мечит жолдун боюнда ыңгайлуу, бирок окуса болот. Биз акимге да каралдык, губернаторго да жакшы болот, күчтөр да жакшы жооп берди. Бирок бизде ушу президент гана чече ала турган маселе окшойт да. Бу кишилер да аракет кылып атат, бирок бүтпөйт экен да.
Ошону азыр биз сизге кайрылганыбыздын себеби ошол. Мүмкүн сиздин артыңыздан бу туура президент чечпесе бул биздин маселени бул ортодо эч ким чече албайт экен. Мен ойлойм да, муну эгер чынын деле канал курула турган жерге курулуп калган болсо, Бул жолдун же болбосо бирөөдүн үлүшүгө курулуп калган болсо, ал киши каршы болсо, анан кийин жанагы канализация өтө турган жол неме болсо, жолдогу баягы энергетика өтө турган да ток өтө турган жерлерге курулган болсо, ыңгайсыз болсо, бул силердин деле кызыкчылыгыңар эмес го? Ушуну кандай деп ойлойсуң? Мен единственный мен ойлойм, окшон нерсени жергиликтүү бийлик, барды тиешелүү жанагы структуралар мындай туура түшүндүрүп бериш керек да. Жок, алар барып түшүндүрдү. Мындай да Султан Ажигитович. Бу архитекторам, госстроительстволорам барып көрдү. Биздики эчтеке красный линияга эмил ишпейт, ал жерден каналам өтпөйт, эчтеке өтпөйт. Болгону үлүш жерде экен деп. Эгеси деле каршы эмес. Болгону президентте мындай неме берген эмес дейт. Үлүш жерге курулсун деп берген эмес деп айтып атат. А жанагы үлүштүн ээси өз көңүлү менен бергенби? Берген. Каршы эмес ага. Жок. Каршы эмес. Жок. Анда Эми булар бу кишилердин баардыгы айткан эле только президент жооп берсе чечилиши мүмкүн экен да эмди негизи. А башка эч ким чече албайт экен. анан дагы бирде мына Замирбек Дүйшалович бул эң жакшы бир айыл өкмөттөрдүн бирөөсү да. Мындайча айтканда кайсы жылы эң мыкты айыл өкмөт болуп, мунун айыл өкмөтүгө барсаңар, как будто Германияга баргандай болуп каласыңар да. Ушул киши азыр сөз сүйлөйүн деп. Онусу үчүн рахматым мындай да, биздики 13-жылы курулуп калган. Бирок ошол маалдагы айыл өкмөттөр чечим чыгарып берип, биз өкмөттүн фондунан бере албайбыз, эгерде үлүштөн берсеңер, биз неме кылып беребиз деп чечим чыгарып берген. Ошонун аркасынан курулган. А ого чейин ичим келип буз кой деген жерген болгон эмес да. 13-жылдан бери мына быйыл 24 болсо 12 жыл болду. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, Баткен шаарынын тургундары. Сиздер менен жолугушканыбызга абдан кубанычтабыз. Рамазан айында кандай жакшы ниет тилектер болсо Кудайым кабыл кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун, жума маарек болсун. Урматтуу аксакал, эми бул биз өзү мыйзам чыгач органбыз да, эми азыр сиз айтып атканыңыз боюнча үлүш жер болсо мыйзам жол бербейт да. Үлүш жерге. Эгерде трансформация болгон жер болсо, ал жерди президентине жарлыгына мунапыска кирген болсо, жеке адамдыкы болсо, анда өз ыктыяры менен айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берсе болот да. Бирок бергенбиз да. Жок, эми азыр сиздики мындай болуп атат да, сиздики үлүш жер болуп атат. Мыйзам жол бербей калат үлүш жергечи. Эми биз ошону сиздерден суранып келип атпайбыз. Биз бергиле деген жокпуз. Ошону аракет кылып мунапыска киргизип берсеңиздер деп суранып келип атабыз. Сиздерден жергиликтүү башкаруу жери жок. Жергиликтүү бийликтер баардыгы жоопту жакшы эле берип атат, аракет кылып ататтар. Бирок булардын колунан келбейт экен. Мен сиздин эмеңизди түшүндүм. Түшүндүңүзбү? Эми түшүндүм эмеңиздичи. Берде мындай да. Ал үлүш жерге биринчиден мыйзам боюнча мындай курулушка жол берилбейт да. Биринчиден ал үлүш жерлер назначениясы башкача. Бул айыл чарба максатында иштетип турган жерлер да. Анан эми закон боюнча ал жерге курулуш куруш үчүн ал жерде мындайча айтканда реформирование кылыш керек да, жанагы эменин формасын өзгөртүш керек. Жердин үлүш деген жерден баягы башка формасына өткөрүш керек да. Мындай строительный эме кура турган жер деп ошого өткөрүш керек. Мыйзам барды ошондой. Ошондуктан биз мындай кылалы. Сиздер азыр кагаз түрүндө бизге жазып бериңиздер. Анан кийин биз жанагы соответствующий эмелерге жөнөтөлү. Анан ону жерди биринчи формасына өзгөртүш керек. Анан кийин курулуш керек да, ошого жолуну издеп көрөлү. Мындайча айтканда силердин курулган эмеңер мыйзамдуу болуш үчүн биринчиден ошол жердин назначениясын өзгөртүш керек да. Силер жазып бергиле, аны биз караштыралы, хорошо? Анан мүмкүнчүлүгүн карап көрөлү. Ата эмесем бир эле вопрос менен эме кылып калабыз. Дагы суроолор. Саламатсыздарбы, эл өкүлү. Мен Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнөн Көкташ айылынан келдим. Менин маселем сиздерге белгилүү эле болсо керек. Кечириңиз, аты жөнүңүздү да айтып коюңуз. Карыбай Гүлжамал. 2010 жылы Ош Разаков жолуна биздин үй берилген.
Билсеңиздер керек Эжигитов Шадман агайдын үйү. Бул Кимдин үйү? Эжигитов Шадман. Ош Разаков жолуна берилген үйүбүз. Биз ошол жерден көчүп чыгып, Тыт көчөткө үй салганбыз. Ал жерден өкмөт өзү үй берген, жер берген. Ал жерге үйүбүздү салып алганбыз. Азыр энди ошого документке жерге токтомго тапшырганбыз да. Тапшырсак ал жерден азыр 2 жыл 3 жыл алдың эле чоң ток өткөн. Электр зымы. Ошого уруксат бербей жатат бизден. Электр энергиясынын инженери Алишеровго кайрылдык. Кайрылсак алар айтат, эрежелерди сактасаңар ошого уруксат берилет деп атат да. 4 жыл болду окшойт быйыл курулганга столбанын жакын эле. Биз 2010 жылы үй салып алганбыз ал жерге. Бизден кийин курулуп атат да. Алар ошол 4 жыл алдың эрежени сактабай туруп эле үйлөрдүн жаныга столбасын куруп кеткен. Эми келип бизден эрежени талап кылып атат. Анан жерибизге токтом да чыкпай жатат. Анан жерди бизге өзү күйөөмө жер берилген 12 сөтүк, ошо үйдүн кеткениге 12 сөтүк 24 сөтүктү бириктирип берген да. Эми ошого 2 документ тапшырганбыз. Бирок ошону биз арыз жазганы барганыбызда бизге 6 сөтүктөн деп жазасыңар деген арызды. Арызды 6 сөтүктөн жазасыңар, болбосо 12 сөтүк болбойт деген. Арызды биз 6 сөтүк ошо жерде 6 киши отурган, ошолор айтканы менен эле жазып коюп турбуз. Ага документке түшүнбөй эле. Ошону жазып койгондон кийин 6 сөтүккө дагы токтом чыкпай жатат да. Мисалы кээ бириники 6 сөтүк деп жазса, ого 4 сөтүккө токтом чыгарып берип койгон. Кошуналарыбыздыкы бардыгы ошондой болгон. Анан документке келгенде дагычы картага дагы кээ бириники жарым түшүп калган, ол эгеси өзү айтат. Бизге негизги ошол чоң токтун столбанын башка жака жылдырып берсин деген. Сиздерде мындай көйгөй бир эле сизде эмес, ошол жерде канча семьяда? Көп. Бир 10 чакты барбыз. Үйлөргө жакын. Жанагы эмеден жол түшкөн жерден көчүп кеткен адамдарсыңар. Ошол келин болом. Анда жанагы эмени кантип үй турган жерге кантип курдуңар? Ким суроого жооп берет? Бу жерде энергетиктер барбы? Каким Баткенрес. Кантип ошол жерге столбалар туруп калды, жанагы высоковольтный линиялар? Өзү үй салынып калган жерлерде силер ал жерге курбашыңар керек эле да. Ушунда бийлик эле мыйзам иштеп атат азыр. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйын катышуучулар, мен Ишмат Дүшө, Баткен электр тармактар ишканасынын жетекчиси. Бул жашоочу айткан линия Орто Боз Фидри, бул алдын эле курулган, бул курулуштар кийин мыйзамсыз курулган. Бул проект боюнча аларды схема менен проект менен курулган линияларыбыз. Ал проект качан неме болгон, түзүлгөн ошол проект? Жыл эмне менен байланыштуу? Что за высоковольтная линия? Эмне деген высоковольтная линия? Онклот Орто Боз Фидри. Самаркандек пассасынан Орто Боз Фидри. Орто Боз Сити? Онклот Фидри пассансасынан. Ошону бул мындай жерде азыр эмне деп кандай чечкен жатасыңар? Эме, очкон. Урматтуу Султанбай Абдрашитович, бул боюнча элдер кайрылышкан, ошол жерде элдер кайрылышкан. Биз атайын жумушчу топ түзүп, ал жумушчу топ иштеп атат азыр. Бул эмени жылдыруунун үстүндө. Линияны жылдыруунун үстүндө. Ооба, жылдыруунун үстүндө иштеп атабыз. Азыр уктуңар да, ошонун үстүнөн иштеп атабыз дейт. Ошону мындай так эле айтып койгулачы, иштеп атсаңар кантип бүтөт? То есть эмне деген чечимге келдиңер? Жылдырасыңарбы иш кылып? Бизге качандан бери, уже 1 жылдан бери болду, 1 жылдан бери Садыр Жапаров эме бергенден бери эле дайым эле келебиз, иштеп атабыз деген эле сөз. Бир нерсе жылган жок. Эч нерсе болгон жок, бир аракет жок да. Ого бар, буга бар, электр энергия акыргысына келип өткөндө электр энергиясынын эмесиге барып кайрылгыла деди. Булар мыйзамдын чегинде гана деп жооп берди. Булар алдың деп атат, булар 4 жыл болду келип курганга. Мен кышта буларга чайдамдап бергем, столбасын куруп атканда. Бул көп болду деп атат. Биздин үйдөн кийин курулган булар. Азыр силер
ne дейсиңер жанагы? Siz energetik. Bunu жайынан ошо жылдыр боюнча комиссия түзүлгөн. Бул азыр ошол иштеп бул нерсени жылдыр Ошол боюнча. туура эмес экен мойнуңузга алып атасызбы? Туура эмес куруп койгонуңузду. Жок, буга чейинки проект боюнча курулган. Кайсы кимдин проект, качан түзүлгөн проект? Проектиңиз кайсы жылы түзүлгөн? Кайсы жылы түзүлгөн проект, ким менен түзүлгөн? Ким түзгөн ошол проект? Проект боюнча азыр менде маалыматым жок экен. Алдын курулган линия. Иш каралган эмес, проектин жылыны билбейт го, иш каралган эмес да. Бусу бияктагы сурашып керек да, кайсы жылы курулган бул деп. Ушул эмени Карап атабыз деп булар жооп берип атат, каралган эмес да. силер мындай Көптөн бери кылгыла, келип атабыз. бу жерде мындай кылалы. Силер дагы арызды жазгыла. Только бир эле сиз эмес, ошол жердеги турган көп тургундар ошол бардыңыздар. Документтери бар азыр. Анан ошону бизге жөнөтүңүздөр, документтердин копиялары менен бизге жөнөтүңүздөр. Биз эме кылып туруп протокольный поручение менен биз депутаттын атынан эмес, жогорку кеңештин атынан ошону биз жөнөтөбүз изилдөөгө. Ошондо анан кийин бизге бир айдын ичинде жообуну бериш керек. Биз силерге ошол жообуну беребиз, так айтып беребиз ошондо. Же силер туура кылгансыңар, же тигилер туура кылганын. Саламатсыздарбы эл өкүлдөрү? Ошого мен дагы немеге берейин, Замирбек. Siz restin начальнигисизби, аке? Siz жооп бериңизчи. Жылдырасыңарбы? Азыр акимиңиз айтып атат, Учкунбек Имамалиевич. Жылдырабыз деп атат. Мүмкүнбү жылдырганга? Мүмкүн ошол азыр жаңыдан Так сүйлөбөйсүзбү? Мүмкүн. жылдыраткан жерине гана да токтом. Канча убакыт кетет? Жылдыраткан жерге да токтом чыгарып берилиш керек. Жок, Учкунбек Имамалиевич, бул маселени жергиликтүү майында чечиш керек да буну. Туурабы? Айыл өкмөт ким, айыл өкмөт? Урматтуу Замирбек Дүйшалиевич, Буга чейин турак жайга чейин сиздин линияңыз бар эле да, туура? Высоковольт ушундай беле? Бар эле ооба. Андан кийин турак жай бөлүндү. Ооба, Жок ошондой. эле. Жок эле. Жок. Жок эле. Комиссияны барып көрүшсүн. Жок, биз барганда жок эле. Сталба жок эле. Сталба жок эле. Урматтуу аким, 4 жыл болду, биз билебиз да. бул маселе жерине чечилиш керек. Чечилиш керек. Кайсы убакытка чейин чечесиңер? урматтуу Замирбек Дүйшалиевич, бул маселе боюнча мага жакында эле элдер кайрылышкан да. Бирок азыркы ресттин начальниги жакшы жооп бере албай аткандыгынын себеби бул киши Жакында дайындалды. Бир жума, 2 жума болду дайындалгандыгы. Ошон үчүн биз наркы начальник менен сүйлөшүп, жумуш топ түзүлүп иштеп аткан, азыр бул кишинин маалыматы жок болуп калды окшойт. Ал жерде кичине акча каражаты, жылдырганга акча каражаттар да керектелет экен. Жыла турган жерлердин трансформациялоо башка маселелери бар. Ал трансформациялоо биздин эмеге ыйгармыкка берилген акимдерге. Биз буну Кудай буйрса жерлерин трансформациялап, акча каражатын булагын табып, жылдырып беребиз деп. Сиз көзөмөлгө алыңыз, эми буларга токтом чыкканда жергиликтүү тургундардын күнөөсү жок да бул жерде. Токтом чыккан, мыйзамдуу булардын токтому, туурабы? Болгону жергиликтүү башкаруу буларга шарт түзүп бериш керек. Линияны жылдырыш керек. Рахмат. Ошондо азыр булар сталбаны жылдырабыз деп атат. Биз ага чейин документти турлай берсек болобу? Ал жерде Все равно жылат экен го. силер вообще-то эме боюнча ал жерге силер законный постановлениени берген да ал жерге. Значит, документтерди силерге түзүп беришке булар милдеттүү. Ошондуктан силер, мен ойлойм, бул документтерин түзүп бере беришиңер керек. Тем более агер ал жака жылдырам силер. Булар деген үйлөрүнү буздуруп, анан кийин ошо көнүп жол өткөргөнгө, анан башка жерге көчүп, ошол жерге үй салып атса, ал жерде силер уговаривать эткенсиңер да буларды. Көндүргөнсүңөр да суранып. Булар көнгөн. Азыр эми ошол жол бардыга кызмат кылып атат. Бир эле Баткендин элине эмес, жалпы Баткен облусунун элине кызмат кылып атат. Ошондуктан булар азыр мынтип кыйналбаш керек да. Мен ошого айтып атам, мунун бардыгына эме кылат. Сиздер бирок баары бир арызды жазып бериңиздер. Себебиден бул жөн эле ооз эке болуп калат да. Бизге келсин, анан кийин биз ал жерден жогорку кеңештин атынан протоколду поручение беребиз, протокольный поручение. Ошонун негизинде анан кийин аткарылыш керек. Эгер баарды силердики законный болсо, документтериңерди дагы тууралап бериш керек. Жанагы туура эмес курулган эмени дагы жылдырыш керек. Ошондуктан жазгыла ошону. Дагы бир суроо, биз арызды 6 сөтүктөн жазгыла деген да, ошол жерге барып кантип жазабыз дегенде. Жок, башында силерге көчүрүп атканда канчадан берем деген. Өзү 24 сөтүктү берген да болор. Анан силердин баягы көчүп атканыңарда силердин жериңердин аянты канча эле?
Канча соттук эле? Анын документи бар, билбейт экенмин. Жок, канча соттук эле? Приблизительно билесиңер да, өзүңөрдүн эски. Ошондой эле чоң эле ондо дагы 12 соток болсо керек. 12 соттук болсо, значит, ал жерде компенсация 1 к 1 болуш керек да. 12 соттук болгон болсо ал жерде үйүңөрдүн, ошол эле 12 соттук берилиш керек. Ошондо азыр токтом карыз жазганда биздики 6 соток болуп Жок, калганда. ошондуктан Алмаштырса болобу? силердики тууру 12, биринчиден силер ал жакта билгиле канча жериңердин аянты канча болгон. Анан ошого жараша болуш керек да барды. Ошого мен айтып атам, силер жазгыла көп нерселер дайым болбой атат да, жазгыла. Анан кийин эмеде биз жана протокольный поручение берсек, ошондо анан кийин бүт баары жай-жайга түзөт. Кайсы закон бузулду, кайсы не кылыш керек экен баары түзүлөт. Хорошо? Обязательно. Анан өзүңөр уктуңар, жылдырабыз деп ататтар. Вот. Но бирок ошондо дагы биз көзөмөлгө алыш үчүн силер бизге жазып бергиле. Ага чейин документти турлай берсек болобу? Ага чейин принцип турлай берсең, биринчи чечип алгыла да, 6 соттукпу же 12 соттукпу? Жок, 12 соток. Биринчи чечип алгыла, канча соттуктан экенин. Анан кийин турлагыла, хорошо? Ошого жанагы эмеңерди жазып бергиле. Сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы эл өкүлдөрү? Мен Көкташтан болом, Ак Сайыл өкмөтүнөн. Мен да ушул жер маселеси боюнча бизге токтом чыкты, мунапуска киргенбиз. Бирок ошол жерде бардыгыбызга 12 сотиктен берилген. Биздики дагы Ош Разаковго кеткен жол. Анан биздики бүгүнкү күндө мага 8 кылып койгонда арызды 12 сотик деп жазып келген мен ону эмегечи. Анан госрегистрде архитектурадан полный алдым. 8 деп бериптир. Азыр мен документти ката кылып койгонда бирибизки 4, бирибизки 6, бирибизки 8, эки адамдыкы эле туура 12 сотик болду. Калганыбыздыкын туура эмес чыгарган. Картага да туура эмес түшүп калган да. Анан акимдин орун басарына келдим, губернаторго 2 жолу кайрылдым. Кеңештин чечими менен чыкты деп ошентип турат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин болбой атат. Эч. Эми учкун Тимур Мусаевич, ушуну эми бул Документтериңизди туралап беребиз. Учкунума жазып алыңыз. 3 апрелге чейин бүтүрүп бериңиз. Бүт жана 4 эмес 6. 10 үй билебиз ошо жерде. Тиешелүү 12 сотокпу сиздики? Ооба. 12 соток болуп чыгат. Рахмат. Жалат болуңуз. Канча апрелге чейин дедиңиз? Рахмат чоң. Келаткан жумада бүтүрүп берет деп атат. Азыр первый зам губернатора. Assalamu alaikum. Урматтуу депутаттар, президент Баткенге кош келипсиздер. Биз Аксай айыл өкмөтүнөн Аксай айылынан келдик эле. Капчыгай айылынан. Биз элдин көйгөйү кече 16 сентябрда бардык үйлөрүбүз, короо жайлар бардык күйүп кеткен. Кече мамлекет Кудайга шүгүр үй салып берди бирден. Азыр эми ошол бир үйдө биз 2 семья, 3 семья жашап жатабыз. Эл кыйналып кетти. Акылбек Жапаров келгенде экинчи үйүңөрдү салып беребиз, ушербеңер төлө беребиз деген эле. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, биз кече 16 сентябрда эч нерсебиз калбай күйүп калган бардыгы. Же сарайыбыз жок, же гаражыбыз жок. Ал бирден үй салып берди. Биз огороддо 2-ден 3-тен үйүбүз болчу мурда. Ал эми бир барып көрсөңүздөр болот, бир семьяда, бир үйдө 2 семья, 3 семья жашап жатабыз. Кыйын экен, эл кыйналып кетти. Анан бана ушерб боюнча бардык нерсебиз күйүп калган биздин. Ошондо төлө беребиз дедилер, алында тайыны жок, эл кыйналып кетти. Ошого сиздерди угуп келип, көйгөй айтайык деп келдик. Машы Аксай Капчыгайдан полный жыйылып келдик биз. Чындыгында эл өтө кыйналып кетти. Же бир иш жок, жумуш жок иштешке. Бардык нерсе күйүп калган, бардыгын нөлдөн баштап жатабыз да азыр биз. Болгону 300 миңден пул алдык. Ал качанга жок болуп кетти. Азыр эми иш жок, жумуш жок иштешке. Болгон нерсебиз бардык күйүп калды. Ел кыйналып кетти. Акылбек Жапаров келгенде тез арада үйгөрдү салып ушерп төлө беребиз деген эле. Жок азыр дагы. Жумуш жок, балдар көп Россияга кетип жатат. Ошо чек арада барып жашап турабыз эми азыр дагы. Аты жөнүңүз ким? Орозокулов Жаныбек. Жаныбек мырза, рахмат чоң, сурооңор туура, бизде маалымат бар.
Эми урматтуу мекендештер, Кудайга шүгүр дейлик. Азыр бюджеттер мамлекеттик бүт мамлекеттүүлүгүбүз бекемдеп, азыр мында чын айтканда жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Сиз айткандай жаңы үйлөр курулуп берди. Ошол жерде бүт 2 айыл жаңыдан шаарча болуп калды. Мына декабрь айында эле билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нурожи келип туруп, бүт барын кабыл алып туруп, ошол жерде силер менен жолуккан. Экинчи үйлөр боюнча айтып коеюн, бизде тизмелер бар. Облус боюнча канчасы ошол жана бир тамаркада экинчи үйлөр жабыркап күйүп кеткен боюнча. Бул боюнча азыр иш алып барып атабыз. Анан жана тонолгон деп атпайсыңарбы? Тонолгондун көлөмү менен жалпысынан айтып кетейин 1 миллиард сомго жакын. Анан экинчи үйлөр боюнча биз деле азыр ар кандай вариант карап атабыз, бирок силерге салып бергенге убадасын берген, туура айтасыз. Жетекчи. Биз аны ишке ашырганга биз азыр мына акчасын күтүп атабыз. Анан эми миллиард сомду азыр ушул эле 1-2 күндүн ичинде чечилет деп мен силерге мындай кор убада бере албайм. Ал тиешелүү белгилен тартипте чечилет. Бюджетке биз сунуштарын бергенбиз. Азыр мына силер айтып аткан нерселерден калууна келтирилген иштердин натыйжасын силер мындай жокко чыгаргандай мааниде айтып атасыздар. Мен силерге айтып коеюн. 28 пункттун ичинен азыр 2 эле калды. Сиз көтөргөн маселе экинчи үйлөр, анан тонолгондун жанагы келтирилген зыяндары. Калган ишкерлерге колдоо, силерге компенсациялар берүү, жанагы башка үйлөр тургузуу, мектептерди тургузуу, жолдорду салуу, лотокторду, жанагындай освещение бүт барын жаңылатып бердик. Ошого силер өзүңөр билесиңер, силер өзүңөр ошо жерде жашайсыңар. Анан эми азыр кичине сабыр кылып турсаңар, бул маселе көзөмөлдө. Мен ойлойм, бул жакын арада чечилет. Азыр акчасы түшсө эле биз бул иштерди ишке ашырып баштайбыз. Жок, эми биз ушул бийликке рахмат айтабыз, ушунчалык үйлөрдү салып берди. Биринчиден рахмат айтабыз. Эл да кыйналып кетти да азыр. Анан бизде азыр мисалы эч ким кооп неме берген эмес, барып жашагыла деп биз өзүбүз эле барып жашап жатабыз. Граница чечиле легалы. Кооптуу немеде жашап жатабыз. Биз кыйналган үчүн келип отурабыз сиздердин алдыңыздарга. Силерге таазим билдиребиз мына. Ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерге барып туруп, биздин ушул чек арабызга чеп болуп жашап атканыңызга. Бирок мен силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Бул маселелер көзөмөлдө. Президентибиз, министрлер кабинетинин төрагасы жетекчилик билет. Биз азыр бюджеттен акчаны бөлдүртүп алсак эле силерге жанагы эки маселени чечкенге аракеттерибизди дароо эле жүргүзөбүз. Алтын, сен жакыда айтып алдың мен. Майыл, рахмат. Азыр эле мына Саламатсыздарбы, эл өкүлдөрү. Мен ушу Аксай айыл өкмөтүнөн Капчыгай айылынан келип отурам. Менин келгенимдин себеби мынау эмеде үйлөр күйүп эме болгондо биздикин жылдырабыз деген да. Границада болгон үчүн, кооптуу жерде болгон үчүн биздикини жылдырабыз деп туруп, анан мен башында эле айтканмын. Губернатор өзү сөз берген бизге. Жылдырып сеникин дагы коопсуз жерге жылдырып беребиз деп туруп, үйдү жайына военныйлерге салынат деп туруп салган дагы. Азыр эми биз эки бир тууган экөөбүз үй жок өкмөттөрдүн үйүндө жашап атабыз да. Буякта жашоого вообще кооптуу, Капчыгай кыштагында. Солдаттарды барып жашасын десек, солдат дагы барып жашабайт тияктачы. Биздин жайда азыр посттагы айылдын ортосунда турат. Азыр эми Алтынбек мырза, сиз менен биз дайыма эле жолугушуп атабыз. Азыр эми мындай да, азыр биз мындай прессада иштеп атат, башка да иштеп атат. Бул маселени өзгөчө кылып туруп мына эл өкүлдөрү менен чогуу чыкканда карап берелик. Азыр эми айтып атпаймынбы, чек ара боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Эми ошол чечилбей жатат да. Эми чечкенге аракет кылабыз. Губернатор эгер убадасын берсе, бүт барын иретине келтиребиз.
Жок, азыр ошол жердин ордуна 20 сотук өлчөп бердилер дагы, ошонун дагы же документин тууралап бергенде мен дагы болбосо өзүм деле үй салышка аракет кылат элем да, мисалы үчүн документ болгондочу. Жер боюнча азыр аким жооп берсинчи. Түшүндүрүп берсең. Кандай жердесиз? Азыр ошол Капчыгайдагы мен жеримди военныйлерге өткөзүп берип, Аксайдан мага 20 сотук жер өлчөп берген дагы, бирок документ кылып бере элек да. Азыр документтин эртерээк эме кылып бергиле десем болбой жатат. Мен уже бак тигишим керек эми, сарай парай салышым керек. Анан тамды мамлекет салып бериш керек өзү. Түшүндүм, сиз кайрылыңыз, арыз менен биз маселеңизди чечип беребиз, алмашканга башка жерден бериле турган болсо. Бул жөнүндө көп жолу кайрылдык окшойт. Жок, силерге уже жер берилди да уже. Берилгенби? Айыл өкмөттөн жөн эле өлчөп берип койгон. Өлчөп бергенби? Ооба. Ал турабы ошол жер? Турат. Эч ким ал жерди ээлеген жокпу, силерди эч ким кууган жокпу ал жерден? Жок, документ жок. Документ жок, эмнеге жасап бербейсиз? Анан үй салып берилиш керек, үй салына элек да. Документтерин эле жасап берсе бүтөт экендей иш. Ал жерден бул өзүнүн жерин эмеге берип атса, мамлекетке өткөрүп берип атса, пограничниктерге, анан башка жерден жерди бөлүп берсе, айыл өкмөт постановлениясын чыгарып берсе, эмнеге тууралабайсыңар? Вообще не понимаю. Бирок там дагы салып бериш керек да. Булар азыр бизде там дагы жок да азыр. Үй жок. Анан жанагы эмеде ал жерде үйүңөр күйүп кеткен да. Анан ошого анан компенсациясынан бериш керек да, канчадан компенсация берилип атат? Урматтуу Султанбай Абдрашитович, негизи биздин Баткен району боюнча күйгөн үйлөрүбүз 328 болгон. Булардын бардыгы 300 000 сомдон бардыгы компенсация алган. Алгансыңарбы? Компенсацияны алганбыз, бирок 300 000. Үйлөр толук күйгөндөр, үйлөр калына келтирилип бүтүп, үй күйгөн мезгилде алганбыз да 300 000 сомдон бардыгы алган. Капиталдык азыр 7 балам бар мисалы үчүн да менин. Үйүм жок. Азыр сүйлөсүн азыр туруп. Капиталдык оңдоого муктаж болгон үйлөр районубуз боюнча 154 болгон, ал 200 000ден бардыгы алган. Кезектеги оңдоого муктаж болгон үйлөр 342 болгон. Булар чыгымына жараша 100 000 сомдон алышкан. 100 000 сомго чейин алышкан. Үйлөрү тонолгондор 42 болгон, бул төлөнө элек. Автоунаалар 103 болгон, булар толугу менен төлөнүп берилди. Автоунаалар. Так. Мал жандыктар бул да толугу менен төлөнүп берилди. Ошондо жалпы чыгым бизде 1 миллиардтан 2 миллиардка жакын сумма болгон. Ушул төлөнгөндөр ушулар. Ошол жерде мындай да, ошол Капчыгайды бул эмелер кошуналарыбыз тегиздеп койгон да просто. Ошондой калган эмес да. Силердин үйүңөрдөн бузулган да бар да. Ооба, биринчи канча үй бузулган ошон? 2 үй бузулганбы? Ооба, 2 өзү. Анан ошол жерге көчүрүп атканда, сен ошол жерлерди берип атканда кандай эме менен шарт менен көндүрдү сени? Ошол жерге жерди беребиз деди. Анан ошол жерге үйдү да куруп беребиз дегенби? Унчукпай тур деген. Унчукпай тур, могу жайга үй салына берсин, булар военныйлерге салынат да, сага биз башка жака жылдырып салып беребиз деген. Салып беребиз дегенби? Салып беребиз деген. Кийин эле келип, мына азыр эч нерсе жок калып кеттик. Бул мындай болгон. Биздин киришпегенибиздин себеби ошол кече Тополоңдо мектептин кароолу менен бир тууган акам болгон. Баласы экөө өлгөн. Бир үйдөн 2 өлүк болгондон кийин биз ошо менен эме болуп жүрө бергенбиз да. Артынан көп ушулардын сөзүнө ишенип эле биз чуркабай эле эме менен жүрө бергенбиз. Азыр эми келгенде бизде үй жок болуп чыгып атат да. Азыр убактылуу каякта жашап атасыз? Аксайда өкмөттүн бир үйүндө жашап атам. Же болбосо ошону мага документ. Кайсы өкмөттүн үйүнө? Жаңы салынган мамлекет. Ошол жана арабтар салып берген үйлөрдөнбү? Жок, аларда эмес. Берки айылдын эле ичинде катар салынган границадагы үйлөрдү көчүргөн үйлөрдүн арасында бир. Мына Алтынбек мырза, сиз менен канча жолугуп атабыз? Дагы бир жолу айтып коеюнчу. Азыр убактылуу туруп туруңуз, убактылуу азыр жашаган жериңиз чечилди да турабы? Же ал жерден бирөө кууп атабы сиздерди? Жок, мени кууган жок. Кууган жокпу мына?
Биз сиз менен ошентип сүйлөшкөнбүз. Менин эсимде Абдикарим Кач айткан, убактылуу азыр сага бүт үй бүлөлөрүңө шарт түзүлүп берет. Анан азыр мына аким айтып атат, жерди бөлүп беребиз. Жерди бөлүп бергенден кийин ошол жерге жанагы сиз айтып аткан үйлөр, имараттар, жанагы 2 үй деп атасыңарбы, ошону салганга биз азыр сунуштарын беребиз. Şu meniki эми экинчи үйдө эле эмес да, биринчи эле үйүм жок болуп атат да азыр. Бул экинчи үйдүн ар жакта. Бир үйбү, анан бир тууган акамда вообще эле үйү жок азыр. Жок, ошону айтып атпайм, биз ошентип сүйлөшпөдүк беле. Азыр улам көтөргөндө бул маселени азыр мен айтып атпаймынбы, азыр акчасы бөлүнсө эле мына жерин чечип беребиз деди. Туурабы Учкунбаевич? Жок, азыр эми мен моменттен пайдаланып айтпасам, мурда келгенде да ошентип, мына аким өзү айткан, бар да ошол үйүңдө жашай бер деген. Экөөбүз урушканга чейин барганбыз. Болбосо сен бар да бала чакаңды кой ошол кооптуу жерге барып жашасын деп. Мен ошого чейин барганмын булар менен. Мен азыр моменттен пайдаланып айтпасам, кайсы маалда да эме кылам. Азыр менен чоң болсо, ошо өлгөн акамдын үйүндө жашап атат азыр. Онда да үй жайы жок. Үй курулган менен бул ошол үйлөрдү пограничниктерге берип коюп атат. Жанда эмес. Пограничниктерге берди да өзүн. Мен бир нерсени выяснять этким келет да, ошол бузулган үйлөрүңдү кайрадан куруп бердиби ошол? Өз ордуна коюлган. Курулганбы? Курулган. Бирок кооптуу жерде аны бирок военныйлерге деп курган. Анан военныйлерге деп курулган ба? Ооба, сен жок, военныйлерге курабыз, бунун ордуна военныйлерге курабыз да, сага башка жака жылдырып беребиз деген. Башында ошондой договор болуп туруп, азыр курулгандан кийин же военный жашабайт. Себеби Капчыгай деген четте да меники. Мындай кылалы. Бул граница боюнча кичине мындай көп эле ачык сүйлөгөн болбойт да. Биринчиден жанагы сага берген жердин документин тууралап беребиз деди. Туурабы? Канча вакытта тууралап бересиңер? Ошону айтып койгула, ошону. Ошону айтсындар. Канча вакытта тууралап бересиңер? Ошону айтып койгула. Биз муну тактайлык өзү белгиленген тартипте бүтүрүп беребиз. Тактайлык? Жок, аны архитектор бул документте эле тууралап бериш керек. Азыр өлчө берген, мен уже кече көчөт сайгам. Тартиби бар да, силер эмеге барып туруп эле архитектурага айтсаңар, же регистратурага айтсаңар, бардыгы госрегистр тууралап берет да жерлерин. Өткөрүп берет да. Документтерин тууралап бергиле, аны эмне созуп атасыңар? Анан аркастан анан кийин акча келгенде жанагындай куруп бересиңер. Карап, тактап, ошондой да тартипте бүтүрүп беребиз. Давайте азыр бүткөндөн кийин дагы сүйлөшөлү. Хорошо, мен бу жерде каламын дагы эмеден кийин. Жок. Канаттандырып эле алдыңарбы? Жообуну. Хорошо, давайте. Жок. Саламатсыздарбы? Жаш ишкер Файзулла уулу Тилекназар. Мен шамал менен суудан энергия ала турган баягы ошол тармактарыбызды өнүктүрсөк деген оюм бар. Сунушум бар. Бизде тем более мына граница болгондуктан шамалдан алган, то есть шамалдан энергия алсак бөлүнүп мына Лейлек тарапка отдельный, биз тарапка мына Баткен тарапка, Кадамжай тарапка отдельный кылып койсок, ошондой ветрогенератор, гидроэлектро, микрогестерди. Ошол боюнча кандай немеңиздер, колдооңуздар болот сиздердин? Баткен жери үчүн, Кыргызстан жери үчүн электр энергия маселелерин чечсек. Атыңыз ким? Файзулла уулу Тилекназар. Бек мырза, э? Тилекназар. Тилекназар мырза. Бул боюнча азыр биздин өлкө башчыбыздын тиешелүү жарлыктары чыккан, министрлер кабинетинен мына жогорку кеңеш тарабынан мыйзамдарда кабыл алып берилген. Азыр мен силерге айтып коеюн, мына күн электр станция боюнча Баткен району боюнча Баткен району алкагында эле 700 гектар азыр тиешелүү жерлер бөлүнүп, азыр ушул Кытайдан, Россиядан, Япониядан келген мына ички инвесторлор менен тиешелүү сүйлөшүмдөр жүргүзүлүп жатат. Кадамжай району боюнча азыр 1000 гектардай азыр жерлерибиз бар, ошол багытка бөлүнө турган. Анан муну жалпы президентибиздин жарлыгына ылайык Жашыл энергетика фонду бар, министрлер кабинетинин алдында ошолор иштешет. Анан эми биз жергиликтүү ошол көмөк көрсөтүп,
жерлердин башкалардын маселесин чечип бергенге биз даярбыз. Негизинен мен силерге айтып коеюн, силер туура белгилеп келдиңер, Лейлек, Кадамжай, азыр мына Баткен районунда азыр бул багыт активдүү иштелип жатат. Эгер силерде жанагындай бир сунуштарыңар конкреттүү түрдө бир инвесторлоруңуз болсо, биз мына жыйындан кийин сизди кабыл алып туруп конкреттүү деталдуу сүйлөшкөнгө даярбыз. Рахмат. Бул жерде андай кайрылуу келген экен, мугалимдердин айлыгы боюнча, анан мугалимдердин көйгөйү боюнча, ушул эме кайрылуу боюнча мен Венера Калбековнага берейин. Рахмат, Ассаламу алейкум, мен Дара айыл өкмөтүдөн сүйлөп атам. Аксакал, отуруп туруңуз соруңузга. Ошол жерге, жакын жерге отуруп туруңуз. Азыр Венера Калбековна сөз берелик, сизге берейин. Бир жолу, урматтуу Баткен жергесинин тургундары, урматтуу жетекчилер, мен дагы абдан кубанып отурам. Ушу Баткенге келип, силерди дагы көргөнгө аябай кубанып, үмүттөнүп да отурам. Өзүңүздөр билгендей, былтыр мен да келгем, ошо саламаттык сактоо кызматкерлеринин күнүнө карата биз иш-чараны өткөзгөнбүз. Бирок бүгүн келип абдан сүйүнүп турам, себеби деген Баткен дагы эле өнүгүп атат. Эми Кудайым буюрса, чек ара маселеси чечилсе дагы эле өнүгөт. Бир аз сабыр керек да, урматтуу тургундар. Ушундай бир суроо келди мага. Бала бакчанын директорлори айлык маянасы эмнеге көтөрүлбөйт деп. Чындап эле 1 сентябрдан 2023 жылдан баштап мектептердин директорлордун айлык маянасы көтөрүлгөн 50%. Бирок ошо бала бакчалардыкы ошойдон эле калган. Эми статистика боюнча мына 11 миңден 15 миңге чейин туурабы? Ошондой алышат экен да. Тарбиячы болсо 22 миңден 22 миң 500 айлык маянасы. Анан кийин младший персоналдар, жанагы завхоз, сторождор, алар 8 миң эле. 8ден 9 миңге чейин эле. Бул абдан аз чын эле. Билим берүү министрлиги ошо Минфин менен бирге бул маселени дагы койгон, ушул маселе боюнча дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок дагы эле бул маселе чечилет. Эми Кудайым буюрса, мен ойлойм, могу сентябрдан баштап биз дагы ушул маселени коебуз. Ошо бир гана ошо Баткен силер эле андай суроону берген жоксуңар, бул Кыргызстан боюнча бүт ошо директорлордун айлык маянасы чын эле көтөрүлгөн эмес, аз. Биз дагы жогорку кеңеш, социалдык саясат боюнча комитет, биз ушул маселени да коебуз. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, ошо кичине болсо дагы бир 50% болсо дагы бир көтөрсө жакшы болот эле. Азыр билим берүү министрлиги пилотный проект менен ваучерный каржылоо боюнча ошо детсадтарды финансирование болуп киргизилет. Ошо ваучерный каржылоо болгондо дагы анда ошого карата канча бала бакчага келсе, ушунча айлыктары дагы көтөрүлөт. Эми азыр бир аз сабыр кылып тургула. Бул маселени дагы биз аракет кылабыз чечкенге. Муну ким жазды эле? Сизде жаз. Бул эменин кайрылууду мен алдым. Азыр в принципе бул немеси дареги Венерада экен. Сизге мен ойлойм, официальный жообуну беребиз да. Официальный кагаз түрүндө дагы жообуну беребиз. Рахмат. Дагы жана аксакал сүйлөйм деди эле, аксакалга берели сөздү. Assalamu aleykum. Hoş gelipsizler, mimender. Men Dara ayıl hökümetinden geldim, Çek ayıldan.
Men bergen suroğum, men mana şu Batkende kran avşık bol işlegemin. Dara ayıl hükümetiga direktör mana bizim Remkamkoz načalnigi Toyçubek'ten suraganda bergen emesde Dara ayıl hükümetiga şol montaj kılış üçün köprüge kirandı. Anan Gavus degen aksakal olam kelgen bergen emes, mümkün emes dep. Anan men Samavolnu barıp bütürüp bergem şu köprükte. Bütürüp berip 4 gün işlegemin, ol Gavus aksakal aytты, sen işlegen işine 2 ayıl, mana Ken ayıldan, Sartal ayıldan elden pul jiyip bereriz dedi. Men ayttım, elden pul jiyba dedim. Men beker işte berem dedim. Dağın Pilus, mana kış tutun Deryan köprüden Daraga keçu yol, mana köprüge kışıkta uzun maşinalar, polu prisepter baralbaydı. Şoğanan Gavus aksakal adam nene ayderken kapardı. Giya maşinaga hazırgı generalni direktör 14 de beker türbe verdi. Şonu dağın ap gelip kış tutka kuravuz degende keyin ol köprükteki türbeler yok. Onu men anan surov bereyin desem, sen işinime dedi, sen kiran avşık olsan dedi. Ketti, yok dedi. Keyin anan bilsem, bir aksakal ayttım, men onu keskemin, ol köprükte ol şişep, direktör kayakap ketken, ap ketken dedi. Anan men şu oyunca, anan birey ayttı, sen şonca hizmet kıldın ve sen Dara ayıl hükümeti de men kvartirandım da. Aksakal keçirip koyuyoruz. Meme. Aksakal keçirip koyuyoruz. Bir yerde köp adamlar suroğunu beretti. Rahmat. Anan 1-2 saat kılı vakitleri vardı. Anan, yok menem. Hazır men sizge bir nersen. Значит, siz köprü kurgansız. Doğru? Özünüzdün akçanızga. Jakanday. Yok, men jardan bergem, özüm akşam mes, kiram men. Jardan bergensiz da qayerge kurgansız? Dara, mana Daraga kurgansız. Emmi masele emne de toğutur jerini aytınız. Mesele bana bir sıylık bolo, men misaldan köprük salıp atat. 15 milyon, 10 milyonga. Mayli kanday sıylık kütüp atasız? Kanday sıylık? Sizler kanday sıylık bana gramata verdi de şoğa. Boldu. Men gramataga oblastın gramatası bolu aksakal. Gubernatorun atıdan gramata bolu jarayı şol. Şef, misal siz mana Batkende işlediniz, gubernatör oldu. Men sizi yaxşı, siz köp jardan berdiniz. Misal men mana Targov Center var, şunu ham ilgeri kiran yok edi. Zilmene montaj qilganman. Turdovoyga da yazıp koygan 150 so'm premiya verdik. Aksakal, bunday qilali men tushundim sizning masalangizda. Timur Mısırovich, bu chechile turgan nersede siz oşol aksakaldı sразу emeden keyin priyom qilib turib oşol sıyligini, daniyalarini alıp turib. Men dağın bitta sizge so'rab bereyin. Men şoncha barıp kaçı var işledim. Misal prezidentten sıylık alıp atat. Kontorda oturup bir kitapxona açyamalı. Sıylık alıp atat da men misaldan barıp kança hizmet kılıp endi gramataga men endi turmes da mınday. Akıl menen. Men sizge bir nerseni aytayın. Mana hazır 100 kilometr aşar joldu men baştap oşol joldu bütürgönmün. Bирок men dagın bir gramata da algan emesmin. Ol az kelgensip dagın meni iştenem alıp salgandar. Ya rahmat sizge şerik oldum men. Siz kapı olboň, bирок sizdin problemаңыз чечип беребиz. Timur Mısırovich aytты, чечип берем dedi. Хорошо. Rahmat sizge men dagı şerik oldum onda. Rahmat. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу менин батыр элим. Куш келипсиздер Өрүк Зарлуу мекениме. Мен Баткен шаарынын тургуну Жолболдуева Батмакан. Менин сиздерге кайрылуум төмөнгүчө. Азыр бул оору көйгөй бир эле Баткен облусу эмес, Кыргыз Республикасы боюнча эле күч алып атат. Алардын алдын алуу максатында эч кандай иш-чара болгон жок, күндөн күнгө эле оорулар көбөйүп атат. Ал оорунун аты гепатит. Бул ооруну мен чет өлкөдө эле атап коем да, себеби бу жерден оору жугузат
гепатит болуп чет өлкөгө эле акчабызды берип келебиз да. Эмне себептен ошол орууну ар бир областта же хотя бы Кыргызстанда дарыланууга жардам болсо дейм да. Бул эң эле көйгөйлүү маселе. Анан экинчи суроо. Гепатит менен жабыркаган инсандарга фиброскам аппараты толугу менен бекер болсо дегеним. Өзүм оорубайм, тазамын, донормун. Экинчиден анализдер бекер болсо. Ушул жерде көбү жабыркаган аялдар отурат, гепатит менен ооруган. Көбү дарыгерлерден жугузган. Ошолор компенсация төлөп бергенге милдеттүү. Бул бака чейин дагы мен былтыр ушул жерде Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Абдрашевич мен дагы түз кезиккенбиз. Ушундай көйгөйлөрдү айтканмын, бирок Астанадан чыккандан кийин унутуп калабы билбейм. Эч кандай чара көрүлбөй атат да. Күндөн күнгө эле гепатиттерге ар кандай кагаз тапшырса деле очеред атаңа бар, энеңе бар. Анан Баткен областында специалист дарыгер жок, гепатитти дарылай турган. Ошол дарыгерлерди чет өлкөгө алып барып окутуп, ошол оорулардын алдын алып, ооруну азайтканга бир планыңыздар барбы? Күндөн күнгө көбөйтөт. Жалган айтсам, азыр мына бүгүн жума базар жака барсаңыздар кайры сураган эл көп. Ошолор оорулардын айынан көбөйтөт. Азыр сиздин сурооңузга биринчи координаторго береличи. Жоопту ушул киши берсин. Как раз эмен облздравдын координатору облусту. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, Султанбай Дегиш, Венера Калбековна. Чындыгында бул бир эле биздин облустубузда эмес, гепатит оорусу быйылкы тенденция менен гепатит А оорусу 5 жылда ушул акыркы 2016 жылдары көтөрүлгөн экен. 1000ден ашуун. Быйылкы жылга ушул тенденция ушул жылга түшкөн, гепатит A'сын тенденциясы көтөрүлдү. 5 жылда бир пикке көтөрүлдү. Ошондой эле гепатит Б оорусу азыркы күндө Саламаттык сактоо министринин буйругунун негизинде дары-дармектер толук кандуу келип жатат, акысыз берилип жатат. Акысыз берилип жатат. Акысыз берилип жатат. Ошондой эле биздин үй бүлөлүк медицина борборунда инфекционист дарыгери бүгүнкү күндө дарылоо иштерин жүргүзүп, окутулуп, ушундай дарыгерлер мындай даярдык көрүлгөн да. Андан биз ушул гепатит Б оорусуна Жок, больницага барсаң терапевт инфекционист болуп турган болот. Ушул орунду специалист жок да? Жок, мен элге травматолог барсаң деле гепатитке эме жазып бере берет. Мисалы суббота күндөрү барсаң, ал ошол боюнча сменде турган врач жазып бере берет. Батман, сен бир жакшына билесиң. ССМде үй бүлөлүк медицина борборунда 6-чы күнү өзгөчө дежуранттар болот. Бул деген сөз эл көп кайрылбайт бизде суббота күнү, ошон үчүн хирургиялык профилге бир, терапевтический профилге бирден медайымдар ушундай дежурство коебуз да. Мында эл көп болбойт. Но экспресс тестирүүнө гепатитке толук кандуу бүгүнкү күндө деле жүрүп жатат, акысыз. Анан врач, гепатолог, инфекционисттер бул гепатологияны окутулган, ошолор дарылап жүргүзөт. Негизинен министрлик тараптан дары-дармектерди бизде ушу толук кандуу камсыздалып дары-дармек алып атышат. Негизги тармак. Анан жалпы эле кадр саясаты, кадр маселеси бизде орчунду. 97 врач жетишпейт облус боюнча. Биздин райондо дагы 26 дарыгер жетишпейт. Бул дарыгерлердин эң негизги эле көйгөй бул айлык маянанын аздыгы болуп саналат. Эмне кыл дейсиздер? Дарыгерди алып келсек, мына азыр Аравандан келип иштейт, Төө Моюндан келип иштейт, 15 миң, 20 миңди айлык алат. Күндүз күнү поликлиникада иштейт, кечинде дежурствого барат. Себеби анты барбаса айлык маянасы аз. Ошондуктан дарыгерлерди кармап калуу абдан орчундуу маселе болуп атат. Мен да кайрылуу жолдоп байкыл айтам го сөзүм аягында. Негизинен гепатит боюнча ушундай саясат. Батма айым тура маселе көтөрүп атасыз. Бул боюнча Арзыбек мырза айтпай кетти. Биз Минздравдын коллегиясында да бул маселени караганбыз.
Венера Кабылбековна өзү деле билет бул боюнча. Азыр сиз 3 маселени көтөрдүңүз. Жана оору жөнүндө, анан врачтардын жетишпестиги жөнүндө айтып кетти. Анан негизи ушундай травматолог башка жерди карайт экен. Эми жетишпесе ошондой болот экен да. Бирок мен силерге айтып коеюн, мына азыр көрүп атасыңар, президентибиздин демилгебиз менен былтыр капсула салынды. Азыр академия, медицинский академиянын филиалы мына ачылат буюрса. Буяка мугалимдер келет, дарыгерлер келет. Биз азыр мына Турция, Орусия, башкалар менен сүйлөшүп атабыз. Биздин жана сиз айткан дарыгерлерди улам ошол жака жөнөтүп, билим, илимин, сапатын, деңгээлин көтөрүү боюнча биз иштеп атабыз. Эми жана 97 врачтын жетишпестиги бул боюнча мен силерге айтып коеюн, бул жылдан жылган келеткан көйгөй да. Бул биздин эле областка тиешеси эмес, башка областтарда ошондой. Биздин эми азыр анализдеп көрүңүз, урматтуу мекендештер, Кудай бурса 7 миллиондон аштык. А биздин азыр бүт системабыз ошол эле билим берүү, ошол эле медициналык академия, ошол эле 5-6 миллионго дал келген, дайырдаган адистерди эле чыгара алат. Ошондуктан биз азыр мына жаңы филиалды ачып атабыз. Кызылкияда азыр Батмуда биз айтып атабыз, давай медициналык бир направлениеде жана сестринский делоны окуткан немелерди ачкыла. Биз өзүбүздүн азыр өзүбүзгө Баткен облусубузга эмес, мына Тоокен тармагында мен силерге айткан бир да адис жок. Хотя мына Султанбай Абдрашидов жакшы баарыбыз билебиз, канча биздин жана Тоокен байлыктар иштелбей жатат. Азыр биз менен Оросияга барып туруп, мына Уральский федеральный округ менен сүйлөшүп келдим, Уральский политехнический институт башкалар менен азыр ошол жердеги биздин бүтүрүүчүлөрдү жөнөтөбүз. Муну орустар айткандай, подготовка специалистов для экономики Баткенской области деген программаны ишке ашырабыз. Ошол эле соцблок, мугалимдер да жетишпейт турабы? Жанагы биздин бала бакчадагы болгон мугалимдер, нянькалар, воспитатель, алар да эле жетишпейт батма. Бирок биз аракет кылып атабыз. Бул эми биз келип алып туруп жаралган көйгөй эмес. Бул жылдан жылда анан Кудай буйрса элибиз башыбызга баш кошулгандан кийин ушондой көйгөйлөр жарала берет. Баткен жетекчилеринен аракет бар, жылыш жок болуп атат да. А мен 4-чү суроом Баткен шаарынын мэри Имамназар Буркановичке да. Апазовичке. Урматтуу Имамназар Апазович. Былтыр ушул жерде дагы берген Уруксат берсеңиздер. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу Султан Абдрашидович, Венера Кабылбековна, Замир Душанович. Бул маселе бир гана бизден эмес, бардык эле Кыргызстан боюнча болду. Жок, эми каза болсо мен ага виноват эмесмин. Эми ошону аракет кылыш керек дертерек. Султанбай Абдрашидович, сиз мына 2 жыл убактыңыз калды, сиздин ошол жерде эми министрге түз байланышыңыз бар. Сизден суранамын, ошол көйгөйдү батыраак чечип берсеңиз. Трансформацияга жардам берсеңиз, хотя бы. Майым, мына 9 февралда Бакыт Эргешевич келип кетти, Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба, суу чарба министри. Ошол жана сиз айткандай,
трансформация маселеси боюнча өзүнчө карадык. Азыр мына Имам Назар Апыч айткандай, мурун 2019-2018 жылдан келаткан маселелер азыр токтомдор чыга баштады. Мен силерге айтып коеюн, мына февралдын аягында, марттын башында бир 5 токтом чыкты. Азыр бул маселе көзөмөлдө, Бакыт Эргешевич билет буну. Биз деле азыр сиз көтөргөн маселени биз деле ошо көтөрдүк. Анан эми ал жерде жанагындай жол жобосу өтө мындай процедуралар кичине макулдашуу жанагындай бүт министрликтер макулдуун бериш керек экен. Ал жерде жана археологдор өзүнүн корутундусун бериш керек экен. Эч кандай мындай бир тарыхый же бир маданий бир байлыктар жок. Геологдор ошо жерден карап туруп, биякта көмүркен же бир алтын же бирдемкелер жок экен деген ошо корутундуларды күтүп атып убакыт өтүп атат да. Биз эми сунуш бердик, Бакыт Эргешевич ушул нерсени бир бирдиктүү терезе болобу же бир мындай бир жеңилдетилген варианттарды карап туруп, бирок бул маселе аябай мындай маанилүү маселе да. Эгер туура эмес корутунду берип туруп ошол жерде жанагындай бир тарыхый баалык бар бир нерселер чыгып калса, анан үй туруу ошол жерде курулуп же бирдемке болуп калса, анда биз көп мындай жанагындай утулабыз да. Ошондуктан бул маселе ошого байланыштуу болуп атат. Суроомо толук жообун алдым, рахмат. Саламатсызбарбы, урматтуу депутаттар, кош келипсиздер. Алдын ала рахмат. Элдин үмүтүн актайбыз деген ойдо келгенсиздер. Мен Ак Татыр айыл өкмөтүнөн элдин атынан 2 маселе менен келдим. Биринчи маселе балдар бакчасы боюнча келдим. Каяктан дедиңиз? Ак Татыр айыл өкмөтү боюнча. Бизде 2 маселе бар. Бир маселе балдар бакчасы боюнча. Ак Татыр айыл өкмөтүндө 8382 калктын саны 9000ге жакындады. Бизде детсад чындыгында жок. Балдар биздин келечегибиз. Биздин балдарда чындыгында детсадтын 3 сааттык гана детсад бар. Сизде мен мурда келгениңизде мен Озеки кайрылганмын. Султанбек Айжигитовго мен Озеки кайрылгам, Аскат жүзүндө кайрылып жатам. Биздиге жер бөлүнүп берилген Ак Татыр айылынын батыш тарабынан. Сүйлөй берейинби? Ошого сиздерден сураныч, урматтуу депутаттар, эл өкүлү эл менен дейт, элдин үмүтү ишеними сиздер менен деген максатта азыр кайрылуу жазып келдим. Бизге 150-200 орундуу заманбап балдарга бакча куруу берүү жагыңыздарды суранабыз. Мамлекеттик деңгээлде иш планга киргизип койсоңуздар. Өзүңүздөр билесиздер, Ак Татыр айыл өкмөтү Тажикстан Республикасы менен чектеш турат. Ак Татыр айыл өкмөтү акыркы мезгилинде вообще көңүл бурулбай калды да, башка айыл өкмөттөргө караганда. Чек ара статусун алгандан бери башка айыл өкмөттөргө канчалаган мекеме ишканалар курулуп бүттү, ишке даже берилди. Биздин Ак Татыр айыл өкмөтүндө Союздун мезгилден бери детсадка муктаж шарты жок. Ушуну сөзсүз чечип берсеңиздер деген үмүттөмүн. Элдин атынан Баткен район акимине сөз берелик, анан мен да силерге түшүндүрүп берем. Туура маселени көтөрүп атат. Негизи бизде өткөнкү жылы бала бакчаларды, мектептерди куруу боюнча жакшы эле каржыланып, мына 30га жакын объектилер бүтүп, анын 20га жакыны президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн катышуусунда ачылып элге пайдаланууга берилди. Ошол эле мезгилде дагы жаңы конуштарда ушундай бала бакча, социалдык объектилердин жетишпестиги бар. Мунун үстүнөн биз иштеп атабыз. Ак Татыр айыл өкмөтүнө дагы, Ак Татыр айылына сиздики дагырага. Ак Татыр айылына дагы бала бакчанын жетишпестиги бар. Ал жерге куруунун үстүндө иштейбиз. Ички жана тышкы инвесторлор менен дагы иштеп бул маселенин чечими үстүндө иштейбиз. Аты жөнүңүздү бир кайталап коюңузчу. Аты жөнүм Ашимова Манзура Мамасалиевна, айылдык кеңештин депутатымын. Элдин атынан келдим.
Сиздин сурооңузга дагы мында Учкунович айтып кетти. Жалпысынан 54 объект бүткүрүлдү былтыркы жылы менен. 22 жылы дагы бир 50 чактай объект бүтүрүлгөн. Азыр эми бала бакчалар боюнча биздин министрлер кабинетинин төрагасынын тескемеси бар, жанагы өкмөттүк акселераторлор деп коет. Азыр ар бир үй бүлө, ар бир үйдө жанагындай менчик бала бакча ачканга бүт шарттар түзүлгөн, билесиңер. Жанагындай санитарный эпидемиологический нормалар бүт жеңилдетилген. Мурда бир бөлмөсү сөзсүз түрүндө уктаган бөлмөсү болушун, тамак жайы башка жерде болсун деген нормалар, мурунку советтен калган нормалар азыр бүгүнкү турмушка, бүгүнкү жашоо тиричилибизге дал келтиртип жеңилдетилди. Азыр бул боюнча биз экинчи кадам күтүп атабыз. 0 менен 3%-дын ортосунда силерге ошол жанагы менчик үйлөргө, менчик бала бакчаларды ачуу боюнча жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча биз сунуш бердик. Биз билесиңер, биз мына өзгөчө статус алкагында былтыр эле 820 миллион сомго ишкерлерге жанагындай 0 менен 3%-дын ортосунда жеңилдетилген кредиттерди бердик. Азыр ушул бала бакчаларды куруу боюнча азыр сунуш берип атабыз. А жанагы уруксат кагаздары башкалары азыр уведомительный характер болуп калды. Сиз ачып алып туруп иштетип, балдарды ошол жерде тарбиялап, карап, неметкенге, анан барып туруп арызыңар жөнөтүп койсоңор, билим берүү министри тарабынан эч кандай тоскоолдук кылбай эле силерге уруксат кагаздарын өзүлөрү жасап берет. Бизге жеке менчик эмес, бизге 10 жыл болду жер бөлүнүп берилгенде, ген планда бар. Ошону мамлекеттик же президенттин эмесинен куруп берсеңиздер деймиз. Айылдарда канча балаңыз бар, мына айтып берсеңиз? Канча бала муктаж болуп атат? Бизде азыр 800га жакын бала. Негизи 200дөн 300га чейинкилер. Ошо 5 жашка чейин, 800 бала, Ооба, 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар. 3 жаштан 5 жашка чейин. Эми курулуп бүткөнчө жана 5 жаштагы балдар азыр 7ге чыгып калат экен. Биз силер билесиңер, курулуш мөөнөтү бир жыл, 2 жылда курулат да. Ошондуктан биз азыр көрүш керекпиз. Биз жанагы бала бакчаларды, мектептерди азыр салганда жанагы демографиялык акыбалды да карайбыз. Сиз азыр айттыңыз 800. Муктаждык бар. Биринчи жолу азыр мамлекет тарабынан биз жанагы салым капиталдык тизмеге киргизгенге аракет кылабыз. Экинчи, мен айтып атам, ошол эле үйлөрдө менчик бала бакча ачуу боюнча азыр жеңилдетилген бир шарттар түзүлгөн. Экинчи маселемди айтсам болобу? Экинчи маселе бизде Ак Татыр айылынын батыш тарабынан 200 гектар жерге трансформация документтер бүткөн, айыл өкмөттөн бүткөн, Бишкекке кеткен, анан сессияга коюп, өкмөткө биз койдук, депутаттар койсок, кадастр менен акимияттын райондук администрациянын катасы үчүн кайтып келди дейт. Бирок 2 жылдан бери бүтпөй келет да. Бизде калктын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, этникалык кыргыздарыбыз бар. Тажикстандан чыккан кыргыз туугандарыбыз дагы келип, бир үй бүлөдө 3-4 үй бүлө жашап жатышат. Ошондуктан ушул жер маселесин эртерээк чечип берсеңиздер деген суранычтамын. Кадастр. Ушундай чогулуштарга кадастрдын жетекчиси келсе, эч бир чогулушта биз кадастрдын жетекчисин көрбөйбүз же жооп албайбыз да. Бир эле биздин эле эмес, бардык эл жер боюнча маселе чечилбейт да. Кадастрга барсаң дагы жөнөкөй справкага дагы очередте тураттар. Болбогон нерсеге. Мында кадастрдын билим сапаты аз деп чечем мен өзүм. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул 200 гектар боюнча мен толук маалымат жок экен, тактап көрүп билип айтып берем. Акимияттан деп жатат, райондук администрациянан каталык кат кеткен, кадастрдан деп жатат, 2 ишкана жооп берсин дагы, бизге эртерээк чечип берсин сураныч элдин атынан. Учкунович, ушул боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, тактап туруп, тиешелүү эгер кызматкерлердин жоопкерчилигин карап туруп, анан тез арада чечип бериңиздер, өтүнүч.
колумдагы катты сиздерге берсем. Hoş gelipsin. Menin Aycıgı Tükam Karabulakçı meni tanıysın. Alimova Büyüse olamın. Men özüm Batkenem olamın bir gün sapkozdan keldim men. Sana bir aytar sözüm selerge. Biz beçaralarda karaş kerekten. Birinci orunda men aytıp keterim. Bizim hakimimiz, hökmetimiz jakşı çebeytat. Men eldin altından keldim. Hakim jakında boldu barsan söylesen başım ağrıydı dedi. Hökmet bolsa bir çuğ ele op turat. İmar neme algi jetim alçıma dükası imar olmaz bile vatat. Ol turat çuğ ele. O şonu aytıp koyayım. Men şu ay Aktürpak hökmetinden keldim. O şu hökmet zartu söyley turgan yüreğinde jalı var batken yukarılarından jakştan koygun. Joğuş hökmet keptir öyle onu genebet. Birinci, ikinci ben yemedegiyem. Hakim jaş falan keptir. Barsan başım ağrıydı dedi. Onu yem jakşı biz özüm batken yukarılarından koygun. Ana keyin mana bizim gubernatörüm yüzvan barıp alıp bir marta geldim mesele göygönü çetken yok. Yuka kapa oğun. Bizge Ulukbek koçkorup kesin dağın bizim var neme özü kessin. Urak kolunardı çalgıra Ulukbek koçkorup kesin ferge. Menin meselem aytan Aycıgı Tükam men tanıdın mı? Meni bizdin ana 150 ta fermer pulu bollar jerde alıp jirgap jatat. Hazır polka jerlerden kambagaldar nereden saldı? Baylartkı şunday turat. Jol canım sattallarda şikarını 100 gektirlen jeri var. Ol orada avayt. Ol kimdin adamı? Töreli işlerde adamı. Ol orada avayt. Beçerelerin çekinin jerini alıtat. Hazır kamçek taşıydı men şaylagan edem. Hırdap durup şaylatam aytkim ne kebet. Bizge nime barbayt bir göndügü. Bir göndüğüm adamı bir yaka keret bir yaka barbayt. Yer sürügen korkat öldürüp teşet mendir. Men korkpay suyayım. Men batkenci kararım var da bitti. Harayt men acı git men yukam karavlaktı. Aytıp koyun ayallardan bitti. Rahmatçım. Suranıç men şerden kıpçak kolamın. Rahmatçım. Şerden kıpçak. Aytıp koyayım men bir de söz aytayım. Menin iki balam joğulgon, bir balam ölgön, bir çalımam gölgön. Bir kızım menen kagamın büyümdü. Jer terbe soğagan. O şoğa 200'ün sodasam şunu keçep. Her günü hakimge varan başımda uğurtpa dedi. O şonu joyu berişki soranım selerdi. Men kantıp töleyimim benim. Men mışıgım satayım hiç belam yok. Men bir kızım ököz kagamız. İki bala joğulup ketken bir çala ölgön. Ol hakimim hökmetin koldan hiç felak evet. Hökmet bir de tayak ele turat. İmarıp almaz becerip otat. Mana gubernatörüm var bir çoğuşul yedi mesele göygön çetpesin yüke. Batkenden olsun gubernatör aytıp koyun yelimiz. Ulukbek koçkorup olsun. Men şoğa zam boloyun. Özüm söyleyeyim. Rahmat. Men aytıp keterim. Siz zam bolbo ele gubernatörle bolboysiz papa. Bolboymun men toktop dur yüke sen çetpesin bilmez. Biz şoğa jüre değilap. Mışıgım satayım. Apa rahmat. Da başkaları da sıylayalım. Başkaları da sorular var hazır. Ey Aycıgı Tükam kepsin. Menin jer terbe soğan altı komuna tüyüm. Vayran boğan şoğa 200'ün sodasam şunu. Joy berişke soranam. Sen saat çok kamçı ektim men şaylagan edim. Ol meni deveş olurdu dev atar. Mariftardan gürüçü köveken maşinede tövük koyetken. Men de gürüçüme mışığım var türkü. Rahmat. Aytıp koyayım bitti. İkinci dağın turu. Yukarıdan cerasam kızıl kitap kıvat bana. Başkalarına canımdakilerine berge verdim. Ben 15.000 pulum yok olurga berişke. Çontoyga pul sağandırga kıldat. Aytıp koyayım. Şuralaşman ey gubernatör sen. Seni men bilem töreli üstü adamısın sen. Rahmat apa. Men batkene ustu kugu baramın kerek kusum. Prezidentiyan batkenen kılamın. Gubernatörmen batken men yukalarım jörögüde jalı var. Men güçüm meni karavayt. Uka Aycıgı Tükam men tanıdım bu yüzeceğimin. Seni men bilemin tanıysın bu. Mana şu men kıynalgan adamın. Mana şu menin kiteyimdi joyu veresin birinciden. Sadırga aytı var kamçı veke. İkinci kiteyim. Algı bir örük bak kagamın o kızıl kitap kılar ve pulum yok kılar ve yürüm. Benim canımdakiler var kırıvagan. Beçerelerge ana kadamcada bir jarmattım neme var. Kitapkanı satat elge bir vet beçereler. Kegen neyseyin jalmayt burar.
Деген pul bu, deri, un bu, ber yoktu calmaydı. Sen şuraya sayır ben ey bala. Sen kimden adamın bilersin mi sen? Varıp gürütçep Ece, başının önüne saklıyorsun. Ece, emeni Seni kara koy toktan. Bana sen deputatsın mı sen? Ha? ne deydi? Bizge ayal kişi olsa hem yakşı eken kaydı. Erkeklerimiz karaydı, yukarılarım ayal kişi. Biz ayal kişinin çakırgın biz deputat kılıp betken ol sayla bilelim. Ayal avka, toktop dur. Sen atın kimi singlim? Bir gün hem çekene kezin bilbek kapın. Sen biz okşuğun beçere ayallarda karagın. Beye beçereni karasan Allah Teala sana nur çaçat. Bundan ben dua kılamın. Her bir deputat mega kedip. Bayamana, babanıma her bir ben şaylayım. Ben duam kedet. Aytıp koyuyorum bizim bir göndünü. Sen ben kamçıyak taşıyıp ketem kek. Bana otursa bu oy bu. Rahmat Ece, O sonu ben şaylagan edim. Хорошо. Nege Hazır keret. Bana ettim. sizin sözünüzdü biz köngül aldık. Ayrıkçamına zam gubernatör köngül aldı. Aycı gidip aytıp koyun enemi. Ana kim ana gubernatör barın ertege yedi meselesini keçkin. Kim? Жарайт апа. Nenin demem üyümde öge yukarıdan talaş otat. Kaya kavarayım. Bir ödüyü de geçeyim ben. Çeçeyiz Ben meseleniz. bayak isteyem yok. Üyümde geçeyim betim. Ben yazar ben söylüyorum. Narık katılmı söyle olayım. Derdim de olayım. Narık turadır bir. Benim mükemmel olatan acı karavlak. Başkalarına Apa da bizde söz reglament verelim. var da geçiresiz. Köngülgü Sizge aldı. buna 3 minut Sizin berildi. aytkan sözleriniz var. Mına aksakal артыңызда Sen турат. sen nomurunu verin bana. Derdim de açıp durayım sana. Hazır беришет сиз менен жолугат. Отуруңуздар. Рахмат чоң. Так. Ben hazır bir nerseni söyleyiveriңiz. Хорошо. Ассалаумағалейкум. Султанбай Ажигитов, қош келіпсіз Баткенге жана депутаттар. Екінші шақырылышын құрылтайын делегаты Сапаров Құранбек, Қарағайылдан. Мен айтайын дегенім бірінші мәселем мына шу ішкерлерді қолдап берсеңіздер, орто жана кичи ішкерлерді. Ішкерлерді. Бірінші мәселе мен пенсияға шықтым, 2 жыл болып қалды. Біз шул уақытқа чейин страховой полис төлөп жүрдік та. Сосфондко. Пенсияға шыққанымызда ошол квитанциялар жийип апарсак, эмеде 70 000 сом төккөнүгө 100 000 сом төпсөңүз, 100 000 сом 7 сом кошулат дейт. Бул вообще реальный эмес да, бул шуну бир мыйзамды өзгөртүп бир карашырып берсеңиздер, ишкерлердин ушу страховой полисini кайтарымыны. Экинчи маселесим ККМ боюнча. Биз айылда турабыз, границада. Түндүк жагын, түштүк жагыбыз, күн батыш жагыбыздан тажиктер менен. Жалпы айылдагылар ушул ишкерлик кылгандар магазиндер насия беришет да. Айлыктан айлыкка, пенсиядан пенсияга, пособиядан пособияга, мына азыр бүгүндөн баштап өрүк пышыкка берип атабыз товарларды. Биз ол ККМди мыйзамы боюнча товарды бергенде чекти кыркышыбыз керек. Биз дептерге жазып мыйзамды бузуп атабыз да. Ушун налоговойларга айтсак дагы чече албайт. Шуну бир айылдардан ККМди бир 2 жыл, 3 жыл эл баягыдай турмуш оңолуп, жакшыга багыт алган мезгилден киргизсеңиздер ККМди айылга. Мына азыр биз былтыргы 23-жылы 1 280 000 аласам бар, ала албай жүрөм дагы эле. Айыл мен 100 мүшөк унду жыйып алып келип, күйөөм Россияда де айлык тийбептир, ачка калдык десе мен мажбур берем да буну. Майды дагы жазып берем, унду дагы ошо ККМ мыйзамын караштырып, ошо айылга мындай ыңгайлашырып мыйзамды өзгөртүп берсеңиздер. Үчүнчүсү мына Өзбекстанга түшүп чыктык. Ишкана ачуу боюнча. Өзбекстанда мен мисалы ошол пластмасса ящик чыгарайын деп ар жазып берсем, айыл өкмөткө. Ошол айыл өкмөт 40 күндүн ичинде жерди трансформациялап, линияны тартып, сууда апарып берип, документти пакети менен берет экен да. Бизде мен ишкана ачам деп 14 комиссия бар экен трансформация кылыш үчүн. 13-сү министр культура. Ошонун заключение керек экен. Муунда музей жок деген бир корутунду керек экен. 14-сү
Толкен министриден мұның тағы да 6-шы көмір жоқ деген. Мұны алыш Бишкекке барып келіш бір азау екен да. Ушул мыйзамдарды жеңилдетип, ишкана ачам дегенге акимге же болсо айыл өкмөткө же инвестор бирөөгө арыздын негизинде шу 40 күн ичинде ушундай чечип берсеңиздер, биз ишкана ачсак. Мен мына шу район боюнча терини мен алам. Бодо малын терисин 500 та мал союлат bir айда Баткенде. Шуну убойный ачам деп 2 жыл жүгүрүп ача албадым да, акыры премьер министри кайрылып жатып араң ачамын. Енді мен дагы шу убойный сек ачсам дейм. Бирок жер жок, шарт жок да, мындай бир кызыккан аркамда тиреген мындай колдогон адам жок да. Себеп хапсыздын программасы да курулуш керек да, мына көчтү башка жака чыгарыш үчүн азыркы заманга ылайык кылып. Ошого ушул мыйзамдарды дагы жеңилдетип берсеңиздер. Анан азыр заманда мактасаң пактакор дейткендер, жамандасаң фек дейткендер. Не десе шо десиндер, сизди мен мактап коюшум керек. Шу Баткендин колунсуз сиздин эмгегиңиз, ат көтөрүүс эмгегиңиз бар Баткен үчүн. Биз дайым колдойбуз, мындан ары дагы колдой беребиз. Мына курултайда өзүңүз билесиз, сиздин идеяларыңызды колдоп президентке жеткиздим. Кудай кааласа мына теке секирик долбоор ишке ашат. Бүгүн ашпаса дагы, быйылдан кийин болсо дагы кудай кааласа ашат. Бул Баткендин бактысын, келечеги үчүн ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ушу ооматыңызды берген болсун. Рахмат. Мен азыр 1 минут берсеңер, мен мына теке секирик жөнүндө сөз болуп калды. Азыр ушул как раз теке секирик боюнча, андан кийин жана Карабулактагы сиз мага кайрылып атасызбы? Хорошо, азыр бүткөндөн кийин сүйлөшөлүчү эже, хорошо. Теке секирик боюнча, анан кийин Карабулактагы баягы эмени каналды, бузулуп кеткен каналды. Ошону айыл эмеге айыл чарбанын департаментда водное хозяйствого өткөрүп бергенбиз. Анан ушул теке секирик боюнча жаңылыктар бар да. Ал кудай кааласа сиз айткандай ишке ашат. Анын үстүнөн азыр иштеп атабыз. Былтыры эгер 1,5 миллион сом бөлүнгөн болсо, быйыл 24-жылга 30 миллион мына таблицада турат бөлүнгөн, ошол ишке ашырыш үчүн. Анан булар бул чоң акча да, 21 миллиард сом акча керек да буга. Ал акчаны инвесторлор тартыш үчүн жанагындай серьезный институттар иштеш керек да. Ал жерде суу сактагыч бар, андан кийин жанагы канал 23 километр, 7 километр туннель, андан тышкары 200 миллион кубтук суу сактагыч мына Карабулактын Айгүл таштын үстүндө. Ошондуктан ал жерде аябай көп изилдөө иштери жүргүзүш керек да. Анан ал изилдөө иштери же Кытай жасайт экен, же Россия жасайт экен. Ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Анан кийин ошол документтер бар, изилдөө иштери бүткөндөн кийин аны уже ишке ашырганга даяр болуп калабыз да. Ошого мен сөздү азыр атайын Бишкектен келиптир, зам министри айыл чарба эмесин министерствонун замы, төрагасынын министринин замы. Ошого сөз берсек. Саламатсыңарбы, урматтуу Баткен тургундары. Суу кызматынын директорунун орун базары Жайлабаев Абдыбай Шакирбаевич. Солтабай Абдрашевич айткандай, 2 объект боюнча кыскача мындай маалымат берип коеюн. Биринчиси Карабулактагы суу башы каналы боюнча. Ал каналы боюнча документтердин баардыгы даярдалган. Азыркы учурда мамлекеттик мүлктүн башкаруунун буйругун күтүп атабыз. Ошол буйругу чыкса эле биздин баланска өтөт. Биздин баланска өткөндөн кийин ошондо анан ремонт жумуштары башталат. Теке секирик боюнча жакшы айтып кетти. Бул өтө маанилүү, бирок жооптуу, анан өтө мындай кандай десем, техникалык жактан өтө мындай өйдөнкү деңгээлде турган бир объект. Бизде эми 30 жылдан бери андай долбоор жасай турган адистер да калбай калыптыр.
ошо же Россия же Кытай деп сүйлөшүүлөр өттү эле. Бир аз созулуп кеткени баазын бир аз кымбатыраак айтып атышты эле. Эми азыр баазын түшүрүп сүйлөшүүлөр бүтөйүн деп калды. Эми мына ошол ТОну даярдоо жумуштарынын алдында мына башталат деген мүмкүнчүлүктө турабыз. Ошонусу бүткөндөн кийин анан айткандай жумуштар башталат. Рахмат. Рахмат Жон. Сизге берели сөздү. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум Султанбай Абдурашидович. Мен сизге биринчиден кайрылуу, терең ыраазычылык көрсөтөм. Мен ошол Тажикстанда камалган Юлдашев Кубатбек акасы, бир тууган акасы Юлдашев Кылычбекпин. Сизге ошо терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ошо сурооду көтөрдүңүз. Мен өткөн жыл сентябрдан бери 1,5 жыл болду азыр. Көп жерге кайрылдым. Даже президенттерге жаздым. Билбейм, мен күмөн сактабайм. Каттар каралып атат деп келип жатат. Бирок сиз ошо сурооду көтөргөнүңүздөн кийин мага МИД телефон кылды Душанбеден. Азыр биз WhatsApp менен сүйлөшүп турабыз, ошо посольство Кыргызстандыкы Душанбедеги. Алар айтты ошол мен сүйлөшө эле келдим МК менен, эч связь жок деп ошол. Ошо биринчи кирип кеткенде дагы камаганда дагы мен ошо бүттү өлдү деп укканмын да. Ойлоп калгам да, анан кийин уктук биз ошентип кама бергенин. Анан ошол посольствого кирип сүйлөшкөндө ошо түрмөдө бар экен 5-6 кыргыздар бар экен. Ар бири менен бирден сүйлөшүп чыктык деп сүйлөштү. Алар айтты, не болгон экен десем, ошол биздин айылда мурда ошо мен өзү таги Лейлектен келген ата бабам. Ошо жерге кеп жайлашып калган, анан сиздер жакшы билесиздер, Союз Думалда. Анан кыргыздарга каршы согушка чыгабыз деген экен. Мен болгону мен ошо посольстводан айтып аткан сөзү сүйлөшкөндө. Мени икем чыгып айтыптыр дагы, ошо эл чогулупту бир центрге чогулганда айтыптыр, биз кыргыздарга каршы кантип чыгабыз, биз чыкпайбыз деген экен. Эми олорду айтыш боюнча анан мен орден адвокаттан кагаз алдым. Тажикче жазылган экен, аны которуп кече 13-15 март күндөрү мен Бишкекте болуп, президентке таштадым которуп. А жерде мени командир МВД деп жазган. Мен аларга жөнөткөм баягы характеристиканы. После окончания среднего образования мен иш жерде иштебейм, дыйкан чарба анан устачылык менен иштейм депчи. Мен действительно ошо мен командир МВД деп жазган, анан көп жерлерди мындайга сиз ошону туура айткансыз, тупа туура айткансыз, ошол калп эле камап салды да ошол. Ону айткан сөзү эле ошол биз кыргыздарга каршы чыкпайбыз, кантип кыргызга кечирип кой. Мен аны бүт бир жерде айтыштын кажети жок. Анан кийин бул мындайча айтканда мындай сыр иш экен. Вот. Анан ал иниңер боюнча жогорку кеңештин атынан биз протокольный поручение бердик генеральный прокурорго, тышкы иштер министерствосуна, анан ГКНБга, Ташиевдин атына и ошого 4 демеге бердик да. Азыр жылыш бар. Азыр кичине сабыр кылып туруш керек. Биз азыр эмен ошонун үстүндө иштеп атабыз. Алар биринчиден канчалык негиздүү, анын кармаганы камаганы ошол жагын билишет. Анан ал эмени Юлдашевди экеңизди бияка экстрадиция кылган ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Эми кичине сабыр кылып туралы, жылыш бар. МИД кыймылдай баштады, генеральная прокуратура кыймылдай баштады, ГКНБ уже иштеп атат. Азыр может быть даже эме Кыдыршаевич Якимов менен сүйлөшүп атканда муну дагы көтөрүшү мүмкүн. Ошондуктан кичине күтүп туралы, ошондой кылайлы. Рахмат. Рахмат сизге, ушул көз салып турсаңыз дегенде биз жеткизе албайт экенбиз. Майли, Алла разы болсун. Качып тур, мен эктас отуруп тургум, мен башымда илиппей. Мен биринчи отурсаң мени жаңытпай, мени караганда. Арбаны билесиңер ежең дейсиңер. Актып бактан мыймамын. Мени кара ажыгы түкан, мен биринчи суроом ошо китебимди ошол 200 000 содалы үй сагамын менин. Бир балам өлгөн, 2 балам жоголуп кеткен, бир чалым өлгөн. Битте кызым менен кыйналып, ошону мен үйүмдү жер тербеди, суу алды дегенге 200 000 пул алдым. Мен ошону сен Садыр деген неме камчет ташыйты мен чайлагамын. Ырдап жүрүп чайласам карабайт мени. Ошого салам айткын. Шону неме кылгын. Экинчиден өрүк баккамын, хамма жанымдагыларга кызыл китеп кылып макка айтат. Мен пулум жок берейин өзүм онорго. 15 000 пул берейин десем, мышыгым сатам, эч балам жок. Шуну сага айтып кой, экта суроом бар. Үчүнчү суроом мага өкмөттүн жүрөгүдө чилдети бар, талып жакшы эле. Бул өкмөт жогуш экен укам, таяндан болду.
şunu öyle turat çeçvet bir balani. Хорошо, Ece başkalarına da söz bereli. Хорошо. Sizden emeğinizde uktuk. Hazır manav yemeden keyin yeme hakim menen eme sizni kabul alat. Хорошо. Hakim. Hakim kabul alat. Hakim yok. Mına. Men sizdi kabul alam, apa. Мен губернатордун орун басары жанагы Торалиевтер боюнча билесиңер. Ооба. Yani men ukam şeyde. О, жок, Жанок Мач азыр ошто. Мен азыр сизди кабыл алып туруп, жана Торалиев боюнча билесиңер, алар кызматтан бошогон. Бардык эле өлкөлөрүңүз экен, азыр прием кылып чечеттерем. Кичине эме кылып турмуз. Эми бир нерсени эме кылайын, сиздерден сураныч. Актыбак айылдан өкмөттүн. Хорошо, түшүндүм. Түшүндүм эже, түшүндүм. Апа, микрофон берип коюңуз, башкаларда суроолор берип алсын. Башкалардан суроону берсин эже. Суроо берип койсун, апа. Экта суроомду неме кылың? Ооба, азыр сизди кабыл алабыз. Өзүнчө карайбыз маселелериңизди. Эмеде мен сиздерге бир эме суранып кетет элем да. Кыска берсеңиздер маанисине. Анан азыр эки депутатыбыз менен кошулуп келди. Бирок саат 9-да Оштон учуп кетиш керек кайра. Себебиден булардын башка иштерин таштап эле келгенде. Ошого азыр саат 4-тө чыкпасалар кечигип калат да. Жолдо ооз ачар кылып, анан кийин барып учуп кетиш керек. Анан каттарды силер бул кишилерге эме боло турган болсо, катыңарды берсеңер мен алып барып берем. А мен өзүм калам бу жерде. Буларга жооп берсек сиздердин атыңыздардан, Сиздерге мен сиздердин атыңыздардан ушул эки депутатыбызга ыраазычылыкты билдирип, ушул көңүл буруп, бир күнгө болсо дагы келип сиздер менен жолугуп бергениңиздерге ыраазыбыз. Аябай элдин атынан сиздерге ыраазычылык, Баткен элинин атынан. Азыр уруксат берсек, булар жолго чыга берселер. Рахмат. Devireceğim değil mi? Senin kapıyaş benim. Хорошо. Кайсы катыңыз?